Коомдук жана мамлекеттик ишмер Кыргыз эл баатыры Жумагулов Апас Жумагулович 1934 жылдын 19 сентябрында Чүй облусунун Аламүдүн районунун Арашан айылында жарык дүйнөгө келген. Элетте өсүп, ошол кездеги Фрунзе, азыркы Бишкек шаарындагы номер 5 билим берүү уясын ийгиликтүү аяктаган. Ошентип, билим алуу жолуна талпынган жаш Жумагулов Москвадагы Губкин атындагы мунайзат химиялык жана газ өнөр жай институтуна тапшырат. Аны 1958 жылы бүтүргөн. 1959 жылдан тартып 1960 жылга чейин Чаңгырташ кенинде башкы геолог, 1960 жылдан тартып 1962 жылга чейин Борбордук илимий лабораториянын башчысы, бургулоо конторасынын башкы геологу. 1962 жылдан 1973 жылга чейин ошол кездеги Кыргыз нефть башкармасынын башкы инженери болуп иштеген. 1973 жылдан Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн башчысы. 1979 жылдан Борбордук комитеттин өнөр жайы боюнча катчысы. 1985 жылы Ысык Көл облусунун биринчи жетекчиси. 1986 жылы Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы. 1991 жылы Чүй облусун уюштуруп, аны жетектеп келген. 1993 жылдын аягында кайрадан өкмөт башчылыгына көтөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын өнөр жайында эмгек сиңирген кызматкер, геология илимдеринин кандидаты, геология боюнча жазылган бир канча илимий эмгектин автору. Апас Жумагуловдун Тоо-кен өнөр жайындагы 22 жылдык эмгек тажрыйбасынын 16 жылын Кыргыз нефтегазга арнаган. Кочкоротко келгенде ошол жерде управление калсаң да болот, орун бар экен. Ал убакта Чаңгырташ, анан кийин Көкташ. Көкташ деген Майлысайдын жанында түбүндө Көкташ деген промысл бар эле. Мына ошол жерде орун бар. Каяка барасың өзүм ойлоп турайм, алыс ар жагы баягы белгилүү Көкташ эмес, ошо Чаңгырташка эле барайын дедим. 1959 жылы Москвадан жогорку окуу жайды аяктап келген Жумагулов алгачкы ишин Чаңгырташ участкасынан башкы геолог болуп баштап, Кыргыз нефть башкармалыгынын башкы инженер даражасына чейин жеткен. Ал мунай катмарларына суу куюунун жаңы ыкмасын ачып, ишке киргизген. Ошол эле жылы мунайдын пластка агып келүүсү көбөйүп, мунай өндүрүү 4 эсеге өскөн. Мен барган жылы Чаңгырташтын нефть чыгарган көлөмү 17-18 миң тонна болчу жылына. Ошол жылдары ошо жаңылыктардын эсебинен, жаңы прогрессивный технологияларды колдонгондун эсебинен бир жылдын ичинде 28 миңге чыгардык эле. Эски нефть чыккан жерлерге сууну качать этип, ошо суу менен нефтини түртүп чыгарып, көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар деген баягы ойлор бар эле да. Ошону ошолго колдонуп, биринчи жолу Чаңгырташта ошону биздин министерство боюнча биринчи жолу ошо колдонуп, мына ошонун эсебинен жана 28 миңге чыгарганыбыз ошо болгон. Чаңгырташтын Текебей структурасында 1932 жылы чалгындуу скважинасы бургуланат. 1933 жылы номер 2 деп аталган скважина 250 метр тереңдиктен биринчи жолу өндүрүштүк нефть өндүрүлгөн. Ошентип, Совет доорунда күч алган нефть изилдөө иштери ийгиликтүү болуп, 1933 жылы Чаңгырташ Текебел деген нефть кени чыккан структура ачылат. Чаңгырташтан барган адамдарды бардыгына жакшы күтүп алчу эле. Бу Чаңгырташым, менин Чаңгырташым деп. Шундай кылып, мамилеси жакшы, рабочылар алиги обед маалы отуруп калат да. Чыгып барып текшерип атып, кандай качып калат анан Жумагулов келди деп. Анан баарын чакырып алат биракка. Чакырып алып, рабочылар, мен жогумда иштегиле. Мен мындай келгенде качпагыла дейди да.
Кийинчерээк Апас Жумагулов Кыргыз нефти башкармасында башкы инженер кызматына дайындалат. Ал кезде тармактын акыбалы чындыгында абдан эле оор, кыйын учур эле. Көп скважиналар аварияга туш болуп, иштебей, нефть чыгаруу күндөн күнгө азайгандан азайып бара жаткан. Ошол убакта Апас Жумагуловго чоң ишеним жүктөлгөн. Алгач кадрлардын жоопкерчилигин жана кесипкөйлүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгы бар эле. Жаңы нефть чыгып аткан талап абдан күчтүү, кадрлар тилекке каршы ойдогудай болбосо керек. Ошондуктан иштери абдан кыйын болуп болчу да, кыйын. Нефть план толбой, ачылат деген жерлерден эчтеке чыкпай, баягы мурунку ачылган жерлерде иштер көп жакшы болбой. Мынау Кыргыз-Нефтегаз Союздан кийин 91-92 жылдары биз өзүбүздүн нефтибизди каяка апарышты билбей, Андижандагы нефтеперерабатывающий завод биздин нефтибизди албай, Чимкентский завод менен проблема болуп, ошол малдарда мынау 95-96 жылы мынау жерде биздеги мынау Жалал-Абадтагы Кыргыз Петролиум компания деген завод ошол жерде курулуп, непосредственно Апас Жумагуловдун өзүнүн ошол колдоосу менен ошол Кыргыз-Нефтегаздын өнүгүш керек, бүгүнкү күндө өзүбүздүн нефтеперерабатывающий заводубуз болбосо ал Кыргыз-Нефтегаздын келечеги жок, болуш керек деген ошондой эме менен, ошонун колдоосу менен бүгүнкү күндө мына Кыргыз Петролиум компания бүгүнкү күндө иштеп атат. Апас Жумагулович баштаган башкармалыктын астында өлкөдө болгон инженердик жаңылыктарды, жаңы технологияны киргизүү зарылдыгы күч болчу. Ал алдына жогорудагыдай чоң максат коюп, жаңчылдык менен жигердүү аракеттене баштады. Мындай аракеттер кыска эле мөөнөттө өзүнүн жемишин берген. Биздин борбордук комитет, областык комитет, Министерство нефтяной промышленности сунуш киргизип, кадрларды даярдап, ошол убакта бир айдын ичинде начальник управления болуп, Коваленко деген киши келди, Сааковдун ордуна. Мен главный инженер болуп келдим, бир айдан кийин. Бир скважина авария болгон экен, өтө высокодебитный, чоң дебит берген скважина окшойт дейт. Ошол жерде Апас Жумагулович өзү жүрүптүр дейт. Анан Апас Жумагулович бүт рабочийлерди чогултуп, суранып, ушуну бүтүрүп кетели деп, анан ал эми түшүнүп турат, экинчиси менен бүткөндөн кийин уже курсагы ачты. Үйүнө келип, жана шофёрду айттыр, автобустун үйүнө келип, үйүнөн толо идиштерге тамак алып барып, ошол жерде жана рабочийлерге тамакты берип, курсагын тойгозуп, ошол жерде карап туруп, скважинаны полный ишке салып коюп, эксплуатация баарына ыраазычылыгын билдирип, анан кайра түн жарымда 2-3-төрдө келген дейт. Эми бул бир учурда Апас Жумагулов иштеп жүргөндөгү кези. Кыргыз-Нефтегаз өзүнүн экинчи мондой путка туруп, кайта нефть өнүгүүнүн чоң салымдары акыркы 4-5 жылдан бери болуп атат. Кандай Кыргыз-Нефтегазды орчундуу мастер болбосун, Апас Жумагулов ошол жерде, ошол жакта каерде болбосун, өкмөттө иштейби, башка посол болуп жүрөбү, ошол дайым ошол өзүнүн Кыргыз-Нефтегазды колдоп, менин нефтяниктарым деп ошол колдоп жүргөн адамдардан биз бул адамды билебиз. Апас Жумагулов менен бирге иштеген замандаштары анын жоопкерчиликтүү экенин, иштегенде ичкен ашын таштап биринчи орунга коёорун бир ооздон белгилешти. Каарманыбыз жооптуу кызматта иштеп турганда ар бир кызматкерди жакындан таанып, жумушуна берилген, шыктуу кадрларды окутуп даярдаган. Кайсы тармак болбосун мыкты билгенине таң калып бүтпөстүгүн анын кесиптештери эскерди. Ошол убактарда эгер направлениеси берген направление боюнча ишке барбасаң, милиция аркылуу алып кетип калат эле. Ондай мүмкүн эмес эле. Ошого карабастан Апас Жумагулович өзүнө жоопкерчиликти алып, өзү билет экен чамда берде местный кадрлардан специалисттер жок, кадр маселеси начар. Ошон үчүн өзүнө жоопкерчиликти алды дагы мени ошол Буренеге жиберди. Ошондо Буренеде иштеп калганмын. Ana ошондо ойма келген Апас Жумагулович бар эле го. Анан жолуктук биринчи каяктан келдиң, утуктан эмне деди, маселе менен, маселе менен. Биринчи орусча сүйлөшүп аттык, бири. Анан кийин кыргыз экенин бил, кыргыз менен күлүп. Эмне деди, ушундай окуйн дедим эле десем, эмне тоскоол болот деди. Александр Федорович көнбөйт атат десем, анан ошол жерде телефон чалды. Александр Федорович, давай жолдоманы тез бер.
бар оқысын. Мен ақшаны өзім табамын. Дарам бар эле жолдама алып, ошондон аранан кийин политехнический институтка барып окуп, ошол жерден билим алып, мен ушул институт бүтүп келип иштеп калганыма дагы Апас Жумагуловдун чоң салымы бар да. Болгону ушул күнгө чейин 4 гана главный инженер иштеди ушул Киргизнефтиде. Биринчи мен Апас Жумагуловдон булайын. Апас Жумагулов кийин Калбаев деген иштеген. Калбаевден кийин тиги Мураталиев иштеди. Мураталиевден кийин мына Зайыр иштеп атат. 4 главный инженер. А бирок жетекчи, ошонун ортосуна жетекчи, мен санын билбейм, канча болуп кетти. Колоттордун бардыгын ал биз билбеген колоттордун аттарын Жумагулов билет да. Мен ошого таң калам да, паланча колоттон анан паланча скважинанан анан тиги колоттон колоттордун аттарын биз азырга чейин толук билбейбиз. Апас Жумагулов сүйлөшүп отурсаң, ар бир колоттун аттарын айтып берет да. Бир эле бул нефтини баягы инженерлик кесипти эмес, бул айыл чарбасында жакшы түшүнгөн адам эле да. Ошон үчүн пактаны кандай канчалык кылган, кандай киреше кирип атат, рентабелдүүлүк канча болуп атат, бүт бардыгын айыл чарбасында көп нерсени сурайт эле да. Кылым тогошуп жаткан маалдагы Кыргызстандын мамлекеттик башкаруучулардын эң көрүнүктүүлөрүнүн бири Апас Жумагулов. Себеп дегенде ал киши Совет доорунун өткөн мезгилинде мамлекетибиздин өкмөтүн жетектеп келди. Эгемендик алгандан кийин да кайрадан эле өкмөттү башкарды. Ошондой оор, опурталдуу кырдаалда ал өзүн көрсөтө алды. Зор иштерди жасаган мамлекеттик ишмер нагыз саясатчы катары таанылды. Кыргыз нефти башкармасынын ишканаларын көргөндө ошондо биринчи жолу Апас Жумагулов менен тааныштым. Ошо Апас Жумагулов менен ошондо сүйлөштүм. Апас Жумагулов ушу нефти тармагы боюнча мага эң жакшы мындай информацияны берди. Муну ошол кезден баштап, ошол жолукканда Апас Жумагулов мага кандайдыр жаш адис катарында абдан мындай жабып калды. Апас Жумагулов мындай бир келечеги кең, перспективасы зор жаш адис катарында мен аны кабыл алдым. Бул канча жашабасын өзүнүн тажрыйбасы менен кыргыз элине, кыргыз мамлекетине мен оюмча пайда алып келе турган кишилердин бири. Акыркы жылдары Кыргызнефтегаз ачык акционердик компаниясы ийгиликтүү иштеп келүүдө. Жаңы бургулоочу техникалар жана нефтинин кайра иштетүүчү завод жаңылануусу менен ишкана алдыга чоң максаттарды коюп, ишке ашыруунун аракетин көрүүдө. Нургазы Нишанов баштаган эмгек жамаат чоң жоопкерчилик менен ишкананы өнүктүрүүнүн аракетинде. Апас Жумагуловдун биздин ишканага кошкон салымы эбеге эсептеймин. Себеби дегенде ушул биздин ишкананын ачылып түптөлүшүнө, ушул Кочкор Ата шаарынын негизи түптөлүшүнө себепкер болгон инсандардын бири. Бүгүнкү күндө дагы биз мына жаңы месторожденияны ачууда поисковый геологический разведбурение кылып атканда сөзсүз биз аксакалдарыбыздан ушул сап башында турган Апас Жумагуловдун кеп кеңештерибиз угуп, ошол киши жазган китептеги жазып кеткен маалыматтарын окуп, ошону талдап, сөзсүз түрдө ал кишилердин бизге көрсөткөн жардам өтө чоң. Учурдан пайдаланып, ушул Апас Жумагуловду 90 жылдык юбилей менен өзүмдүн атымдан ушул Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жалпы эмгек жамааттын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Апас Жумагуловго узун өмүр, чексиз бакыт, ушул бала чакасынын, небере чеберелеринин, ошондой эле ушул кыргыз элинин сыйын, урматын көрүп жүрүшүнө тилектешпиз. Заманыбыздын залкары Апас Жумагулов сөзүнө да, койгон маселесине да абдан бекем турган жетекчилердин бири. Ишмердиги жасаган ишинин сапаты менен айырмаланган элге барктуу адам. Кыргызстаныбыздын кандай жетишкендиктери болсо, мисалы гидроэнергетика, электр кубаты, нефть жана газ, курулуштар, жол суулар, шаар куруу, микрорайондорду түзүп орноштуруу, айтор кайсы жагын албаган Апас Жумагуловдун тиешеси бар. Ал кыргыз тарыхында алтын тамгалар менен жазылчу чыгаан уулдардын бири. Урматтуу заманыбыздын залкары Апас Жумагулович, 90 жылдык мааракеңиз кут болсун.